Журналист Ыдырыс Исаков дагы суракка чакыртылды. Баткенде жер титиреди. Садыр Жапаров Кытайга иш сапары менен барат. Күн ичиндеги кыскача кабарларга токтолом, саламатсызбы? Журналист Ыдырыс Исаков дагы милицияга суракка чакыртылды. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына жазды. Айтымында ал буга чейинки чыгарган видеосу боюнча чакыртылган. Эсиңиздерде болсо, баягыда мен Сарыбашев мырза сизби деп сураганда атын жашырып качкан инспектор эми менин үстүмөн милицияга даттаныптыр. Алгач ал киши талаштуу жердин түпкү документтерин таап, документтери жасалма эмес экенин далилдеп алгандан кийин менин үстүмөн милицияга эмес, бандиттерге даттанса дагы эп болмок. Али ал кишинин ак же кара экенин аныкталбай атып, актанып баштаганы бир аз шашкандай болуп калыптыр. Кошумчалай кетсек, журналист Ыдырыс Исаков чыгарган материалдары боюнча буга чейин дагы бир нече жолу милицияга сурак берген. Ыдырыс Исаков Азаттык радиосунда бир нече жылдан бери иштеп, кийин өз алдынча ар түрдүү багыттагы материалдарды чыгарып келет. Документтерди кантип эмне негизинде кылгансыз, ошонуңузду эле сурайын. Азыр сиз эмнеге качып атасыз? Мен башым оорутпайт. Эртең үчүн сот алдына жол берип турам. Макул, биз сизди эмне кылат элек? Сотко бериңиз анда. Мен жана аяшка муатымдан кийин уяласың. Хорошо. Кимден уялам? Кечээ министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөттүн кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда жалпы 13 маселе каралып, арасында Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциясын президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөрүү боюнча чечим кабыл алынды. Бул чечим Асман экологиялык таза шаары пилоттук долбоорун ишке ашырууну тездетүүгө багытталыптыр. Эскерте кетсек, президенттин администрациясы Ысык Көл облусуна Асман деп аталган 500 000 туруктуу жашоочуга ылайыкташтырылган шаарды куруу долбоорун былтыр жайында жарыялаган. Коомчулукта долбоордун ишке ашуусу боюнча бир топ сындар айтылып келет. Ал эми президент Жапаров Асман шаарын 3-7 жылдын аралыгында казнадан 1 тыйындагы коротпостон инвесторлор менен курарын билдирген. Курулуш демекчи, президенттик администрациянын маалымат саясатынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Баткендеги үйлөрдүн сапаты боюнча активисттин сынына жооп берип чыкты. Айтымында Баткендин тургундары чек ара чырынан кийин курулган үйлөрдүн сапатына ыраазы. Орунбеков пикирин активист Гүлгакы Мамасалиеванын сындаган постуна калтырып, активисттер эмне үчүн Кыргызстанда жасалып жаткан иштерден жакшы нерсе издебей турганын сурады. Жөн эле сүйлөй бергендин негатив жараткандын дагы чеги болот деди. Сапатына сиз баа бересизби? Кесибиңиз же аркалаган кызматыңыз туура келеби? Үй ээлери сапатына ыраазы болуп жатат. Мурда ылайдан тургузулган дуалдардын ордуна кирпич бетон менен тургузулган там куруп берди деп айтып жатышат. 2022 жылдын сентябрындагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы акыркы ири жаңжалда 63 кыргызстандык каза болуп, жүздөгөн үйлөр талкаланган. Бийлик жергиликтүүлөргө кышка чейин турак жайын калууна келтирип берүүнү, ал эми талкалангандардын ордуна жаңысын куруп берүүнү убадалаган. Бирок курулушту бүтүрүүнүн мөөнөтү бир нече жолу жылдырылды. Акыркы жолу Минкаптын төрагасы Акылбек Жапаров калган үйлөрдүн баарын март айынын ичинде куруп берүүнү убадалаган. Ага карабастан куруучулар эмгек акысын убагында берилбей жатканын айтса, жергиликтүү тургундар үйлөрдүн сапаты начар экенин айтып нааразы болушууда. Соц тармакта банкоматтын ачылышына катышкан жогорку кеңештин депутаттары талкуу жаратты. 22 мартта РСК банктын банкоматы Ош облусунун Сары Моңол айылында ачылып, ага жергиликтүү администрациянын өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары Улан Примов менен Данияр Төлөнов катышкан. Иш чаранын сүрөттөрү РСК банктын Фейсбуктагы баракчасына жарыяланып талкууга алынды. Банкоматты дагы лента менен ачып калышты беле. Жылдын жаңылыгы болуптур. Элдер космоско учуп атышса, биздикилер банкомат ачылышына лента кесип жүрүшөт. Уят эле. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин депутаттары 22 марттан 31 мартка чейин аймактарды кыдырып, шайлоочулар менен жолукмак. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Бизди Next телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз.
Бүгін 23 мартта қараған түні саат 2-лерде Тажикстандын аймағында күчү 7-5 балга жеткен жер титирөө катталды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, жердин силкинүүсү Баткен облусунун Сүлүктүү, Разаков шаарларында 5 бал, Баткен шаарында 4 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Эскерте кетсек, мунун алдында 6-5 балга жеткен катуу жер титирөө Ауганстанда катталып, 13 адам каза болуп, жүздөгөн адамдар жарадар болгон. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Жапалак айыл аймагында жер көчкү жүрдү. Анын көлөмү 1 миллион куб деп болжолдонууда. Көчкү 18 турак үйгө коркунуч жаратып, жашоочулар эвакуацияланды. Учурда Өзгөн районуна өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланды. Урматтуу аппарат кызматкерлери, мынакей көчкүнүн башы. Кызыл күнгөй көчкүсү. Кечинде бунчалык bunday жаракалар көчкү жок болчу. Сары эртеден бери мына 20-30 метр болуп кетиптир. Садыр Жапаров май айында Кытайга мамлекеттик иш сапары менен барат. Бул тууралуу бүгүн 23 мартта Кытайдын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында Жапаров Кытай Борбор Азия механизминин 1-чи саммитине катышат. Бизди соц тармактардагы баракчалардан окуп, орчундуу кабарлар менен таанышып туруңуз. Арча медиа, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok баракчаларына катталыңыз. Чыгарылышты ушуну менен жыйынтыктайм, аман туруңуз.